Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. 5 каналдын түз эфиринде Ак Чөлмөк программасы өзүм ушун баштады. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Бүгүнкү кечте Ак Чөлмөктүн биринчи коноктору менен биз муун оорулары, ошо менен бирге омуртка ооруларынын келип чыгуусу, аларды канткенде туура дарысы жок дарыласа болот деген теманы алкаганда сүйлөшөбүз. Атлант боюнча Адис Ардакбек Обозов бүгүн бизде мейманда. Жана ошо менен бирге Ардакбек Обозовдун Обозов клиникасына келип, Атлант омурткасын түздөтүү менен биргеликте өзүндөгү ден соолугундагы жакшы натыйжалар менен бөлүшөм деп келген эжекебиз Аида Сыдыкова бүгүн бизде мейманда болот. Кутман кечиңиздер менен кош келиптирсиздер. Арбаңыздар. Кыргыз элим бул мен Ардагым менен кезигип калганым өтө башкача бир кызыктуу болду да. Умра сапарында жолугуп калдык. Бирок эрте жаш болгондуктан мен 2018-жылы өтө катуу бир автокырсыкка кабылып, ошол кырсыктан кийин басышым кыйын болуп, 1 жылча төшөктө жатып, андан кийин таяк менен жүргөн элем да. Канчалаган клиникаларга бардым, канча акчаларымды короттум, болгон дарылардын баарын ичтим дагы, бүт өзүм ички органдарымды жабыркатып алып, анан кийин баса албай калдым эле да. Жазында дайыма баса алчу эмес элем, анан ушу бир Алладан шыпа болор деп, анан умрага баса албасам дагы ушу таяк менен чыктым эле да. Анан кийин аяктан Ардак эниме кезигип калдык. Бул нурдуу сапарда бир мен өзүмө керектүү гана нерсени албастан бир ден соолугумду бир капыстан таап алгандай болдум да, жоготкон нерсеми. Кыргызстандан издегениңиз умрадан да болуп турду, э? Ошон мен баягы мындай бир караңгычылыкта Атланттын экенин түшүнбөйт элем. Эмнеге буга чейин уктуңуз беле ошого чейин? Угуп жүрдүм эле, бирок толук маалыматым жок эле да. Анан кийин кантип эле ошо жакшы болуп кетсин деген бир өзүндө күмөн ой бар эле да. Анан келиңиз эжеке деп, андан тышкары мен эмнени айтат элем, Ардактын өтө адамгерчилик сыпатын айтат элем да. Мен ошол таяк менен жүрдүм, баары жогумду жүгүмдү көтөрүшүп, эжеке алыңыз, эжеке келиңиз деп, бир тууган инимден дагы ошол сыпатта дагы бул адамдын бир өзүнүн бир парасаты болот го. Ошол жерде мен баса албай кыйналып жүргөнүмдү бир гана адам сезгендир, ушу жанымда жакындарым деле болду, бул эмне болуп атат эми дегендей мамиле болду да. Анан кийин баягы биринчи өзүнүн адамдык, анан жигитчилик сапаты мага абдан жакты да. Анан колунун эми ошо жердеги баргандагы адам пациенттерди кабыл алгандары, жулуу жумшак мамилелери, анан Жылыстын клиникасындагы мен массаж сук алуучу Жылысбекти да айткым келет. Ушунчалык баягы бир жылуу мамилеси менен, анан ошол жерге бир аураны создавать этип, бир жакшынакай мамиледе ушундай кылышып, бир мен бир асманга учуп кеткендей болдум да. Таптакыр айыгып, эми деле туруп ойлойм да, качан ооруп баштайт эми десем эле, баягы бир да белгиси жок да. Эми башка бирөөнү айтса ишенбегендир, баягы жакасы бөлөк, жаны бөлөк деп коеткон, мен жаным кейип аткан эч ким сезбейт эле. Түнү менен уктабайт элем, таптакыр. Улам бир таблеткаларды иче берет элем, анан таңамал 1-2 саат уктайт элем, баягы кысып, кан тамырларды, нервтердин баарын кыскандыгынан уйкум эмне экенин билбей калгам да. Анан эми азыр ошондо марттын этегинде бардым. Ошондон бери менде бир дагы бир ушул катуу бир жан кыйнаган оорунун белгилерин сезген жокмун да. Колдоруна эм берип, Алла Таалам ошо умра сапарында ошол ажылыгын кабыл кылсын деп айтмакмын. Үй бүлөсүнө береке берсин, тапкандардын баары берекелүү болсун деп жакшы гана ниеттеримди айтмакмын. Ошол мен деги кубаныч баарыңарда болсун демекмин. Ошо клиникасына чакырып кетмекмин. Дайыма жакшынакай болуп ошо ооруп кирип, анан оорунду жоготуп алып чыккан сезим бул башка да. Анткени 18-19 ушул 4-5 жылдын аралыгында менде жашоодон үмүт үзүлгөндөй болуп калган да. Кайра калууна келбейт го деген бир түшүнүк болгон да. Болбойт го, эми ушинтип эле мындай бир эл күлүп аткан жерде кетсек экен деп шашылып турчумун да. Эч нерсе жакшы эмес. Жол жүрө албайт элем, эч нерсе кыла албайт элем, оор тиргилик ишимди кыла албайт элем. Анан ушунчалык бир Алладан бери мага бир нур төгүлгөндөй болду. Барган сапарым башка, айыгып келгеним башка болду да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары Атлант боюнча Адис Ардакбек Обозов жана дал ошол Обозов клиникасына келип, ден соолугуна шыпа тапкан инсан Аида Сыдыкова бүгүн бизде мейманда болуп турган учуру. Дагы бир жолу сиздерге салып өтөлү. Бизге түз байланышка чыгуу үчүн 59 20 70 0312 кодун терип шаардык номерге байланышсаңыз болот. Ошол менен бирге 0995 23 20 81 номуруна SMS билдирүү аркылуу сурооңузду узатсаңыз болот. Ден соолуктагы көйгөйлөрүңүз болсо узатсаңыз болот. Ошол менен бирге Ардакбек Обозовдун дареги
байланыш номерлары да көрсөтүлгөн. Дал ошол көрсөтүлгөн дарек боюнча түз байланышка кайрылсаңыз дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Төмөндө турган 0995 23 23 81 WhatsApp номеру, студиянын номеру жана 0312 59 20 70 түз байланышка чыгып сурооңузду узатсаңыз болот. Ардак мырза, ушул азыр Айдежен айткан пикиринен кийин менде бир суроо пайда болуп атат да. Ушул умра сапарында жолугуп калдык деп атпайбы? Сиз алгач көргөндө сизде бир ой болдубу? Ушул инсанды бир жакшы кылса, ден соолугун чыңгаса болоруна бир сизде бир ушундай ой болдубу биринчи эле көргөндө? Менде ушул сезим болгон. Эжеге жардам берип жүрүп, анан эже кайсыл жериңиз ооруйт, эмнеңиз ооруйт деп мен сурасам, эми оорубаган жерим жок, көп эле жерим ооруйт деп башында айтпай коёт да. Мен өзүмдү тааныштырып, мен таанышпын, мен да доктормун, балким мен сизге жардам тийип калар десем, анан көңүл буруп карады да. Телефонумду көрсөтүп, формачын турган сүрөттөрүн көрсөтүп мактанып, эже мени көрдүңүз беле? Мен телевидениеге да чыгып калабыз десем, ооба көргөм сени, бирок маани берген эмеске мен деди да. Анан чакырдым, эже келиңизчи. Менде Кудай буйруса ушундай сезим болуп атат, сиздин атлантыңызды түздөсөк, бир жакшы болуп кетчү дейлип алып атасыз деген ушул ички сезимди айттым. Анан макул барганда эле барайын деп эже келди, анан түздөдүк. Сразу эле эртеси күнү эженин жакшы маанайын көрдүк да. Умрадан сүйлөшкөндө эже башка болчу. Оюн толук айта албайт болчу, улам токтоп, башка нерселерге эметип. Эртеси күнү эле сүйлөгөндө эже аябай грамотный. Жакшы сүйлөсө мен оозум ачылып таң калып калдым да. Эже башка кишиге өзгөрүп калды да. Кудайга шүгүр, Кудайдын берген экен. Кудайга чексиз мактоолорду айталы. Негизи ушул Атлант омурткасын түздөө менен буга чейинки эфирлерде сүйлөшпөдүк беле? Жол кырсыгына кабылган инсандардын көпчүлүгүн, төшөк абалында жатып калгандардын көпчүлүгүнө жардам тийгизет депчи. Ошолордун азыр Айдежен да сөзүндө айтып атат, 2018-жылы ушундай кырсыкка кабылгандан кийин менде бир ден соолуктагы орчундуу маселелер башталды депчи. Атлант омурткасын түздөткөндөн кийинки азыр сезимдер менен айтып атканда, чындыгында эгерде эже өзү айтпай башка бирөөдөн уксаң, бир ишенбегендей эле сезим калчудай пикирин калтырып атат да. Бул кайра төрөлүү деп да айтмакмын да. Ошоңду эч нерсени сүйбөйт элем. Мындай бир мага чыныгы ашып көтөрүштө ошо оор болчу да. Ошо жатат элем, бир убактылуу бир 1-2 саат басып, андан кийин эле ошо башымды көтөрүш. Адам өзүнүн башын өзү көтөрө албаган нерсе, бул өтө оор болсо керек да. Ошондой акыбалымда жүргөн кезден кайра төрөлгөндөй, энем бир төрөсө, ошо Ардактын клиникасына келип кайра төрөлгөндөй болдум да. Ушундай сезим болду. Анан мындай ар ким кандай кабыл алат билбейм. Мен андан кийин оор жумуштарды деле кылдым, башка деле кылдым. Суу курунуп калган деле убактыларым болуп атты. Дайыма түпсүз эле бир асфальт жол менен жүрбөйсүң да. Тегиз болбойт да баары. Бирок ошол убакта дагы мен эми эртең ооруп калсам керек, баягындай мойнум бир жагыма кыйшайган боюнча катып калса керек десем, бир да ошол белгилер мага кайра кайтып келген жок да. Бул бир Кудайдын мага берген белеги же бир Ардактын ушунчалык бир жылуу жүрөгү менен баягы бир тууганчылык сезими менен кылган жакшылыгы болсо керек да. Эжеке акысын деле ойлонбоңуз деп, бул ар бир адам эле колуна мындай нерсе келе бербейт да. Болсо дагы бирөөнүн менен бөлүшүш кыйын. Азыркы заманда бир тууганыңдан да ошол сезим сага берилбеши мүмкүн. Ушул мен эртең бербесем эмне кылсам экен дебестен туруп, эжеке келиңизчи, эртең келиңиз дедим. Мен дагы эптеп ошондо жөрмөлөп баргам жөн эле. Анан эртеси кадимкидей мындай аябай ооруткан деле жок. Андан кийин каяка барганды деле сезбей калдым, бирок ошону менен коштоштум да, моюн оорусу менен. Азыр ушул ойдун тегерегинде кайрадан дагы пикирлешебиз. Ар бир жакшы мүнөттү бул жанында жүргөн инсандар менен бөлүшө турган болсоң, жакшылык көбөйөт деп айтылат эмеспи? Бүгүн биздин студиябыздын меймандары Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Обозов клиникасына келип ден соолугуна шифа тапкан айым Айда Сыдыкова менен маектешип жаткан учурубуз. Атлант омурткасын түздөөтүү менен биргеликте өзүндөгү бир топ көйгөйлүү дарттан айыккандыгын айтып, ичиндеги ички туюм сезимдер менен бөлүп жаткан Айда айымга дагы биз мындан ары да ден соолук каалайлы. Ардак мырза, айтсаңыз, ушул Атлант омурткасын түздөгөндө бир күндөн кийин эле менде жанагы буга чейинки маселелердин баарын унуттум деп атпайбы? Көпчүлүк инсандар, мисалы үчүн, мага бир айдан кийин таасирин
тийгизди. Мага бир жумадан кийин, мага 2 айдан кийин деп айтышат да. Ушунчалык оор абалда келген инсанга бир күндүн ичинде оң натыйжа берип жаткандыгы бул сизге дагы бир күтүлбөгөн окуя болсо керек деп ойлойм да мен. Кээде ушундай болот. Бул Кудайдын кудурети деп койсок болот да. Мен оюма келген эмес, мен деле ушу эжени 1 ай 2 айда болуп барып анан жакшы болуп кетсе керек деген эле ой келген. Бирок эртеси күнү эле эже массажга келип атып ушул нерсени айтты да. Эжени текшерип көргөндө баягы мойнунан кармап 2 жакка бурайт эмеспизби? Эженин мойну оң жакка жакшы бурулуп, сол жакка бурулбайт эле да. Анан ошол нерсе сразу эле пайда болду. 2 жакка бурулуп кетти. Ошол эле жерде. Ошол эле жерде, баягы түздөгөндөн кийин эле. Билем, кээде ушундай учурлар болот. Мисалы бир 60 жаштарда апа келген бизде баса албай келип, сразу басып кеткен учурлар болгон. Бир дагы бирөөнүн үйүнө барып жасаган элек. Үйүндө баса албай жаткан болчу да бир киши. Биздин клиникага келгенге мүмкүнчүлүгүбүз жок, келип бересиңерби деп сурангандан биз бардык. Барып атлантын түзөп коюп кеттим. Эртеси күнү байке менен байланышып коеюн деп телефон чалсам, өзү бош эмес, жумуш кылып атат деп баягы аялы алды да. Байке кандай, жакшыбы ден соолугу десем, ал басып жүрөт. Ал городдо жүрөт, эме кылып иштеп деп видео звонок менен чалайын көрсөтөйүн дедиле. Мен аябай таң калдым да. Анын кыржасы аябай чоң болчу. Негизи кыргызда айтып коет эмеспи? Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дегендей. Бирок бардык эле мындай боло бербейт. Көбүнчө адамдар акырындык менен жакшы болот да. Кээде болгон учурларда мындай эжеге окшогон моменттер. Айдача, сизде ошол учурда омурткадан маселе жаралганда грыжада бар беле? Грыжа бар болчу. Мен неме ушул 8-9 жыл грыжа менен страдайт этсем, ушу акыркы 4 жыл жана автокырсыктан кийин баары жок аралашып эмне болгонун билбей калдым. Мен көзүм көрүүсү, кулагым, баягы мээм кысылып тургандай болот эле, кан басымым таптакыр түшпөйт эле. Ошо түшүрөм деп атып дарыларды ичип берип, анан менде дайыма кулагымда бир шум болуп турат эле да. Күнү түнү бир шамал сыяктуу. Ошондон чарчап анан мен жанагындай той топор бир нерселердин баарын кыскартып эле, ушинтип эле эми качан башталат деп эле улам бир убакыт өткөн сайын бир кармаган бир приступообразный бир болуп бар болчу да. Бир убакыт саатында кармайт, кайра кой берет, кайра кармайт, кайра кой берет. Анан ушинтип эле баягы менде бир тирүүчүлүктө бир эме бар го, мындай андай сезимдер жоголуп эле ушу бир жагыма салам бере албайт элем даже намаздан кийин. Анан мынтип кыймылдатып көрүңүзчү деди Ардакан. Кыймылдатып көрүп эле мен ошол жерде сездим да, баягындан кутулган экенмин. Болуптур да, эми ушуну менен кайра келбесе экен деп эле баягы коркосуң да. Дайыма страх менен жашаштын өзү оор да. Бул оорунун эмнеси жаман, баягы келип кумдай куюлуп чыгып кетет деп айтат го, ошол сыяктуу болду да. Бул бир Кудайдын керемети, анан жеңил колдуу баягы өзүнүн ишин билген мыкты адистин бир ишинин жемиши деп айткым келет да. Дайым эле же бир адамдар мындай бир жакшы нерсени айткысы келбейби, мен айтаарга алдыман чыккан баарын айтып атам да, баргыла. Баягы жакын жора жолдош таанышыма айтып атам, баардыгы мындай болгон нерсени жакшы кабыл алыш керек болуш керек да, бир тунук сезимиң менен, жакшы нерсе менен, ишеним менен. Же мен ишеним күчтүү болду, же Кудайга үнүм жетип кетти, ошентип азыр мен мына ошол март айынан бери бир да жолу кармаган жок да. Март айынан берки азыркы учурга чейин ушу ысык суукта жанагындай кондиционер уруп андай мындай болгон убакта дагы кармаган жок. Элибиз айтат эмеспи, ооруну берген да жараткан, кайра анын шыпасын берген да жараткан депчи. Ден соолук каалайбыз сизге дагы бир жолу. Акыркы сандар 551 менен аяктаган көрөрманыбыздын суроосу бар экен. Ассалому алейкум. Ардак мырза, ишиңизге ийгилик болсун. Эженин айтып жаткан пикиринен кийин менде бир суроо пайда болду дейт. Карындашым автокырсыктан кийин баспай калды, көкүрөгүнөн ылдый, кыйналып жатат. Ушуга жардам бере аласыздар, мүмкүн болсо айтып өтсөңүздөр дейт. 555 менен аяктаган абонент суроосун калтырып атат. Ардак мырза, сизге суроо калтырып атат көрөрманыбыз. Эми муну көрүш керек биринчи. Анализдерин толуктап карап көрөлү. Эгерде омурткасында сынык жок болсо, жана могул
омурткалар эки жака айланып диск омуртка иштеп аткан болсо, Кудай буйрса мында үмүт бар да, бул жакшы болушка. Биринчи көрөлү. Акыркы сандары 110 менен аяктаган көрөрманыбыздын суроосу бар экен. Ассаламу алейкум. Кутманды кечиңиздер менен экинчи омурткам кыйшык болуп калыптыр, көп эле жыл өтүп кетиптир. Түздөө ордуна келтирсе болобу? Мүмкүн болсо жооп берип өтсөңүздөр, чоң рахмат дейт. 110 менен аяктаган абонент көрөрманыбыз. Экинчи омурткасы, эми омурткалар үчкө бөлүнөт да, моюн омурткасы, көкүрөк омуртка, бел омуртка. Кайсы омуртка экенин көрөлү биз тактап. Анан айталы. Урматтуу телекөрүүчүм, акыркы сандары 110 менен аяктаган абонент, сурооңузду толугураак берсеңиз тактап. Мен сизге эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, Бишкек шаарында болсоңуз, Бишкек шаары Исанов көчөсү 94 арегине келип көрүнүп, ошонун натыйжасында дагы кадамдар жасасаңыз болот деген пикирди айткыбыз келип турат. Саламатсыздарбы? Балам 13 жашта. Азыркы учурда гиперкифоз оорусу менен жабыркайт. Айыктырса болобу? Көкүрөк омурткасы дейт. Акыркы сандары 090 менен аяктаган абонент. Эми кифоз деп өтө бүкүр болуп калганда айтат да. Муну деле көрүш керек, көрмөйүнчө айтыш кыйын. Алдын ала ошол сизге келерден мурда сөзсүз түрдө томография алып келиш керекпи? Алып келиш керек. Же болбосо биздин WhatsApp номерибизге сүрөттөрүн жөнөтсө, анан биз көрүп туруп, ошого жараша пикир айтасыз, жообун айталы. Түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кассапрокту кайсыл адрес боюнча тапсак болор экен дейм. Сиз каяктан байланышып атасыз? Мен Аксүрөндөн. Атыңыз ким? Атым Эшенкул. Эшенкулова? Ардакбек Обозовду издеп аткан болсоңуз, Бишкек шаары Исанов көчөсү 94 арегинде жайгашкан Обозов клиникасы. Исанов көчөсү 94, Ооба, Чүй көчөсү менен кесилишет. Исанов такси менен кесилишет. Чүй көчөсү менен кесилишет. Чүй көчөсү мененби? Филармония тарап болуп калат. 94. Исанов көчөсү 94, ооба. Рахмат. Бар болуңуз, ыраазычылык билдирет. Рахмат сизге дагы. Дагы суроолор бар, көрөрмандардан келген. Ассаламу алейкум, Кутманды кечиңиздер менен. Айдыжы сизге суроо калтырып атат көрөрманыбыз. Акыркы сандар 424 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, Кутманды кечиңиздер менен. Айдыжы буга чейин көптөгөн дарыларды колдонуп келдим деп айттыңыз. Бирок азыр дагы ошол дарыларды колдонуп атасызбы же атлант омуртка түзөткөндөн кийин ал дарылар калдыбы дейт. Акыркы сандар 424 менен аяктаган абонент. Кудай үчүн чындыкты айткым келсе, мен ошол бир таблетка дары алган жокмун. Мен март айынан бери бир 5000 сом же бир 3000 сом бир ушу ооруп калсам дегенге даяр болот эле. Ошого сөзсүз дары алат элем. Же баягы адам ниетинен деп коебу, анан ошондон бери чынын айтсам бир таблетка дары ала элек. Жана буга чейинки колдонуп жаткан дары каражаттарын баарын унуттуңуз. Ага чейин бир эле каттам бар болчу, ошо 4-көр больница барып эле ушуну жылбай калдым. Эмне кылам десем, баягы тизиге укол кылат, башка кылат, толтура. Бир 1,5-дан өйдө 2,5-га чейинки дарылар жазып берет. Ал эми анын ичинде саналуу эле таблеткада баягы убактылуу орун баса турган. Аларды ичесиң, кайра эле баягы башталат. Ошол мен ушу баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет го, ошо бир да жолу дары алган жокмун чынын айтканда. Жакшы, түз байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Сен алыстап кетип бизге байланышка чыгардан мурда урматтуу телекөрүүчүм, сөзсүз түрдө бирдиңизге бир көз жүгүртүп, өзүңүздү сынагыдан ooлагыраак кармап, бизди уюлдук телефондон уксаңыз, экөөбүздүн ортобуздагы байланыш эң жогорку деңгээлде өтөт. Көрөрманыбыздан келген акыркы сандары 553 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Белдин грыжасын оңдосо болобу? Оор нерсе көтөрсө эле бели ооруп, баса албай калып жатат. Инимдин грыжасы ушундай болуп жатат. Бел омурткасы дейт, ушуну дарыласак болобу? Жооп берип өтсөңүздөр. Кайсы адреске кантип барышыбыз керек дейт. Акыркы сандары 553 менен аяктаган абонент. Ардак мырза. Болот, муну Кудай буйрса. Бул суроосуна караганда иштеп басып кыймылдап жүргөн адам окшойт. Оор нерсе көтөргөндө ооруп жатып калат да. Болот, муну атлант омурткасын түзөө менен жана биз упражненияларды көрсөтөбүз. Бел омурткаларынын булчуңдары слабый окшойт да. Көбүнчө ушундай болот.
буга окшогон адамдарда. Биз ошол көнүгүүлөрдү, булчуңдарын чыңай турган көнүгүүлөрдү кошо беребиз. Калыбына келтирүүгө, калыбына келтирүүгө. Ошолорду кошо жасаса, буюрса бат эле жакшы болот. Акыркысында 594 менен аяктаган абонент, кутмандын кечигиздери менен мен 40 жылдан бери ооруп келем. Бир жака кыйшайып калгам. Ушул нерсени жакшы кылса болобу? Азыркы эженин айткан сөзүнөн кийин менде да үмүт пайда болуп жатат дейт. Эми канчалык деңгээлде кыйшайып калды экен ошону бизге көрүш керек. Бул эжеге, бул кишиге да айтат элем. Биздин WhatsApp'ка өзүнүн сүрөттөрүн, снимактарды, анализдерин жөнөтүп жиберсе, анан кийин биз муну убара кылбай ошол жактан жооп берип коет элек да. Акыркысында 337 менен аяктаган абонент, ассаламу алейкум. Менин акыркы омурткам отуруп калыптыр деп айтышты. Ушул нерсени кайра калыбына келтирсек болобу дейт. Жана медицинанын тили менен айта турган болсок, диск кирип кетти деп айтылабы, ушундай деген сөз айтып атат да. Ким болсо өзүңүз тактоо берет. Отуруп калыптыр дегенде, мына ортодо эки сөөктүн ортосунда кемирчек бар да. Бул кыйшайып отуруп, кемирчектер кемирилип, жешилип отуруп, анан сөөктөр бири-бирине жабышып калат экен. Эгер сөөктөр бири-бирине тийип калган болсо, жабышып калган болсо, анда буну восстановление кылыш кыйыныраак. Муну операция жолу менен, башка жолун карап көрүш керек. Эгерде ушул диск кыймылдап турган болсо эле, анда жакшы кылса болот. Калыбына келтирсе болот. Калыбына келтирсе болот. Акыркысында 970 менен аяктаган абонент, Кутман Кеч, 5-канал. Менде грыжа бар, бирок өтө көп жыл болуп калды. Азыркы убакта тизелерим бир аз шишип турат. Кулагымда 3 жылдан бери ашыкча бир шум болуп жатат. Дарыласа болобу? Сөөктөрүм ооруйт дейт. 970 менен аяктаган абонент. Эми Кудай буйрса болот, муну дарыласа. Калыбына келтирсе болот, Калыбына келтирсе болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдан Ак чөлмөк программасын көрүп жаткан учуруңуздар, сурооңуздар болсо, төмөндө турган WhatsApp номурга калтырыңыз. 0995 23 20 81 жана түз байланышка чыгуу үчүн 59 20 70 0312 кодун терип туруп байланышка чыксаңыз болот. Түз эфирде сапарыбыз алга карай улантабыз. Студиябыздын меймандары Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Обозов клиникасына келип, Атлант омурткасын түздөтүү менен биргеликте өзүнүн ден соолугундагы жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер тууралуу пикир бөлүшкөнү келген айым. Айда Сыдыкова бүгүн бизде мейманда. Дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен дейли. Ардак мырза, ушул Айдажен пикиринен кийин биздин көрөрмандарда бир көпчүлүк суроолордун бөлүгү биз дагы көп жылдан бери омуртка оорулары менен жабыркап келебиз. Анан ушул нерсеге чекит койсок болобу? Айдаженикинде сезим болобу деген суроолорду калтырып атышат да. Негизи Атлант омурткасын түздөө менен канчалык пайызда ушул нерсенин баарын унутууга болот? Ошол эле грыжа азыр бир көрөрманыбыз жазып атат. 3 жылдан бери кулагымда бир ашыкча шамалдын добушу пайда болуп калды деп жазып атат. Көп жылдан бери, 40 жылдан бери ушул омуртка оорусу менен жабыркап келем, бир жак капталдап калдым деген дагы суроолор келип атат да. Ушул нерселерге канчалык пайызда Айдаженикинде жетишкендикке жетсе болот? Эми бул оорунун деңгээлине жараша да. Эгер омурткасы өтө эле кыйшайып, жана айтып кеткендей, диск таптакыр отуруп, омуртка сөөктөр бири-бирине жабышып калса, муну калыбына келтириш кыйын болот экен. Эгерде омурткада дисктер иштеп турган болсо эле, бул эртеби, кечпи мындан кутулууга болот. Кээ бир адамдардыкы эрте кутулуп кетет, кээ бир адамдар бир аз кечирээк. Эми ар кандай себептерден улам болот экен. Себеби бир адамдар биз айткан көнүгүүлөрдү, шарттарды жакшы жасап, берилүү менен жасап, алар батыраак кутулуп кете алышат. Кээ бирөөлөр жасабай жалкоолонушат, алар бир аз кечигет дегендей да. Атлант мырза, ушул Ардак мырза, ошо Атлантты жана түзүп аткан процессте көпчүлүк инсандарда бул жакта азыр бир 2-3 көрөрманыбыз суроо калтырып атат да. Эмне кыласыңар? Аппаратка салып түздөйсүңөрбү же уколдарды колдоносуңарбы, же кандайдыр бир дарыларды, дары каражаттардын жардамы менен калыбына келтиресиңерби деген түшүнүктү айтып атат да. Атлант омурткасын түздөө процессин кыскача айтып койсоңуз, бизге жаңыдан кошулган көрөрмандар бар окшойт.
Биринчи моюн омуртка бул көбүнчө баягы төрөт учурунда. Омурткай курсактан чыгып аткан кезде ушул кичине травма алып калат экен. Бул кичинекей кезде көп сезилбейт. Анткени баланын денеси жумшак болгондуктан анда бел оору, сөөк оору деген нерсени сезбейт экен. Каны суюк болот экен, баш оору, давление мындай нерсени сезбейт экен. Жаш өткөн сайын каны койлана баштайт, денеси катый баштайт, анан бул ооруларды сезип баштайт да. Эми муну кантип түздөйбүз? Атлантты кармаган, могу жерде сүрөт бар. Атлант омурткасын кармаган желкеде булчуңеттер болот. Ушуга атайын Швейцариядан аппарат келген, ошол менен массаж жасалат. Бул булчуңдарды бошотуп отуруп, мынакей кыйшык омуртканы мындай түздөп алууга болот да. Атайын аппараттын жардамы менен. Атайын аппараттын жардамы менен жасалат. Бул жерде демек бизге жаңадан кошулган көрөрмандар боло турган болсо, эч кандай дары-дармек колдонулбайт. Биз буга чейинки маалыматтар боюнча айта турган болсок, атлант омурткасын түздөөтүү менен 2 жолу кайталайсыз. Биринчисинде түздөтүп кетесиз, экинчи жолу кайра келгенде жөн гана текшерүү жолу болот. Ошол текшерүү жолунда эгер 1 айдын ичинде атлант омуртка ордуна келген эмес болсо, кайра экинчи жолу сизге акысыз кызмат көрсөтүлөт деген дагы түшүнүктүү айтып коелу. Көрөрмандарыбыздын суроосу да бар экен. Ассаламу алейкум. Кутманды кечиңиздер менен менин байкем белинин ылдый анча иштебей жатат. Аттан жыгылган, омуртка жүлүндөрү кысылып калган деп айтышкан дарыгерлер. Барбаган жери калбады. Жардам бере аласыздарбы мүмкүн болсо? Омурткасынан жарага кеткен деп айтат. 2 жыл болду, операция кылган дейт. Акыркысында 645 менен аяктаган абайынты. Операция кылган болсо, бул дагы бизге WhatsApp'тан толук анализдерин жөнөтсүн. Эгерде темир коюп койгон болсо, биз мындай адамды омурткага темир коюлса, биз андай адамдарды жасабайбыз деп айтабыз да. Себеби зыян берип коет экен да. Атлант түзөсө. Ошону толук билиш үчүн бизге анализдерин жөнөтсө WhatsApp'ка. Биз аларды убара кылбай жооп берип коелу. Атайын томографиянын кагаздары керек болот экен да, алдын ала. Ушул жерде Айда айымга кайра суроо бергим келип атат да. Айда ушул жана айтып атпайсызбы? Ишеним дагы болуш керек окшойт депчи. Анан буга чейинки дагы Ардак мырзага келгенге чейин дагы бир топ жерге барып, оорунун себептерин жоюу үчүн бир шифа издедиңиз да, башка жерлерге барыпчы. Ал жерге барганда эле ушул жерден бир жакшы болом деген бир ой менен барып аттыңыз беле же бир көрөйүн деген түшүнүк болуп атты беле? Жок, баардык жерге баягы үмүт шайтан деп үмүт менен карасың да. Эртең жакшы болуп кетем. Убакыт эмнени сездим? Ошол дары убактылуу гана нерсе экен да. Баягы сендеги чыңалууну, кысылууну алып алууга күчү жетпейт экен дарынынчы. Мен азыр эстеп атам, мен андан кийин 10 күндөн кийин Ташкентке экскурсияга барып келдим. Ал жерде мен чемоданымды сүйрөп жүрдүм. Өзүңүз? Üşüдүм. Укмуштай Ташкентте кар аралаш жамгыр жаады, мөндүр жаады. Ошондо мен эми эртең турбайм да деп жаттым эле да. Эштең мен турсам жакшынакай экен. Жүгүм да оор болчу. Ошонун жанында эч ким жок эле, жалгыз көтөрүп жүрдүм. Суукта жүрдүм, шамалда жүрдүм, бирок эч нерсе болгон жокмун да. Дагы мен айткым келип атат. Бир эле жолу бардым, мен 2 жолу барган жокмун. Бир барганым менен кайра кайталоого барган жоксузбу? Барган жокмун. 10 күн массаж алдым, андан башка барбадым да, барган жокмун. Ошол мен баягы сен көр, мен көр болду деп айтат го, ошондой болду да. Ардак мырза, ушул атлант түзөткөндөн кийин дагы атайын бир чектөөдөр болобу? Мисалы үчүн кайсы бир учурга чейин кайсы бир жумуштарды кылбай турганга же болбосо тамак аштардан чектөө болобу? Айдайынан сурайынчы, ушундай болдубу сизде? Мен эч оорчулук сезген жокмун, айтып атпайм, ошо түзөткөнүмө 10 гана күн болду окшойт да. Ошо 10 күндөн кийин шашылыш эле кетип калдым, анан кийин мен андай оорчулукту сезген жокмун да. Эгерде башка баягы ооруп калдым, андай-мындай деп башка кардарлар айта турган болсо, аларды билбейм мен. Ошончолук нагрузканы да, суукту да көтөрдүм да. Анан ал 3 күндүк эле сапар болгондуктан күнү түнү уктабастан орозодо мал болчу айткандай. Ошол орозонун оорчулугун да сезген жокмун да. Же мендеги ишеничпи, же ошончолук баягы Кудай мага боорорудубу билбейм, башкача. Андан кийин мен ошо чемоданымдагы 2 сумкамда бар эле, эч кандай бир оорчулукту сезген жокмун да. Мурда кичине эле бир жагыма оорураак көтөрүп алсам, кыйшайгандан кыйшайып калат элем да.
Анан дайыма ошо оң жагыма кыйшыкты, мен өзүмө сезип анан бутума оор темир баягы аппарат Элизарова деген укмуштай оор 8 килограммдык темир коюлган да. Ал темир менен мен бир жылдан ашык 1,5 жылча жүргөм. Ошол темирди баягы алып салгандан кийин эле ошол оордук калып калган да. Анан дайыма бир бутумдан кыска эле, бир 2 сантиметр. Азырчы? Жок, мен азыр ал кыскалыкты сезбей калдым. Аксап басат элем, дайыма аксаган билдирбейин деп шашылбай басат элем. Азыр чуркап түшөм, чуркап эми билбейм, эми жомок айтып атат, жөн эле баягы оозуна келген оттоп атат деп айтышы мүмкүн, бирок мен ошондон кийинки баягы 2 сантиметрлик кыскалыкты сезбедим да. Аябай эле кыскарып калган, анткени бутум 3 жерине жулунуп кеткен эле да. Авария болгондо анан открытый перелом болуп ошо сөөк кысылып кыскарып калган. Андан кийин мен мурда көргөндөрдү эле билишет, баса албай жүргөнүмдү, бутумдун кыска экенин, таяк менен бир канча жыл жүргөнүмдү, бирок азыр мен алар жомок сыяктуу болуп калды да, ушул 3 айдын өзүнө көз ирмем болуп, көз ирмемдей болуп өтүп кетти да. Ошондой эле болсун. Ал нерсе кайра баягы кайталанбасын деген тилек айталы. Изденсең орунун шифасы бар деп айткым келет эле да. Бир Кудайдан анан баягы иштин көзүн билген антиске кайрылыш керек деп айтат элем да. Ошол нерсеге себепчи болуу инсанды издеш керек, Анан баардык нерсени байкап көрүүнү мен сунуштайт элем да. Сөзсүз эле балким бир бул жөн гана нервтердин кысылуусу экенин түшүндүм да. Баягы адам сыгылып, өзүн өзү жеп, көп жылга чейин мен үстүн катуу баягы башымдан жамандыктар өтүп, мен депрессиялык абалдагы ошол мен ошол ооруларга түрткү болгон да. Анан бир белим катып калат эле, бир бутум тырышып калат эле, кайра мойнум шыгылып, бир күн менен түндүн мага айырмасы жок эле да. Уйкусуздук бул эң адамдагы эң оор оору, өзүн өзү мындай эмеге эң жаман абалга алып бара турган уйкусуздук да. Мен ошондон бери уйку ушундай таттуу экен деп калдым да, ушу мойнумду оңдоткондон беричи. Бизде эмне караңгычылык да. Мен эң кымбат дарыларды алып атам. Ушуга барсам мен ушулдарын ичсем жакшы болуп кетем деп ойлойсуң да. Ал убактысынча баягы сендей синдромдорду алып коет экен да, кайра эле баягы оорунун өзү калып кала берет экен да. Анан аны баягы толук жоюш үчүн ошо омурткалар ордуна отуруш керек экен дегенди мен ушундай баягы кыргызча баягы жалпак тил менен ушундай деп түшүндүм да. Ордуна качан омурткалар ордуна келип отурат, ошондон баягы өзүнүн функциясын аткара баштайт окшойт да. Көрөрмандардан келген суроолорго жооп бере турган болсок, акыркы сандары 413 менен аяктаган абоненттин суроосу. Саламатсыздарбы? Кутманды кечиңиздер менен. Ардак мырза, ДЦП менен жабыркаган балага жардам бере аласыздарбы? 4 жашта дейт, өз алдынча баса албайт. Балким сиздерден шифа болуп калат деген ойдо жазып атам дейт. Акыркы сандары 413 менен аяктаган абонент. Буга кыскараак жооп бере турган болсом, ДЦП менен келген адамдарда мисалы 10 бала келсе, ошонун 5-өө жакшы болуп кетип атат да. 5-өө жакшы болбой калып атат. Эми бул деле Кудайдан да. Толук жардам болот деп айтуу кыйын. Кээ бирлери жакшы болуп кетти деп сүйүнүп айткандар бар, кээ бирлери болбоду деп айткандар бар. Демек себебин издесе, жардам берет деп ишенсек, балким жакшы болоруна мүмкүнчүлүк болот экен да. Буйруса. Акыркы сандары 707 менен аяктаган абонент, Кутманды кечиңиздер менен томографияга түшкөнмүн, жакында грыжа болуп, дарылануудан өттүм. Жамбашым менен белдин ортосунда бар кантип жок кылсак болот, мүмкүн болсо дарегиңизди айтып коесузбу, кайсы жерде дейт. Акыркы сандары 707 менен аяктаган абонент. Дагы бир ушундай эле суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен, мен Ноукен районунан байланышып атам сиздерге. Омурткаларымда маселе бар, грыжа болуп калыптырмын. Азыр такыр баса албай жатам. Эмне кылсам болот? Мүмкүн болсо толук адресиңизди айтып койсоңуз, сураныч, сиз менен кантип байланышабыз деп Ноукенден, Жалал Абад областынан байланышып атқан көрөрманыбыз да бар экен. Эки суроого бир жооп берсеңиз болот. Биринчи адам суроосу кандай болуп калды? Жамбаш менен белдин ортосунда? Белдин ортосунда грыжа бар деп, жакында эле ушул томографияга түшсөм, грыжа деп чыгарды деп суроо берип атат да. Эми Кудай буйруса грыжадан кутулуп кетүү Атлантты түзөө менен мындай эң туура жолу деп айтса болот да. Грыжадан кутулуу үчүн Атлантты түздөсө, бул эң туура жолу ушул деп айткым келет. Биздин адрес
телефон номерди жазып алса бул эң оңой болот да. Телефон номер экранда да көрсөтүлүп турат сиздин атайын дарегиңиз, Бишкектеги дарегиңиз. Анан Ошто дагы биздин эмебиз бар, филиал. Жумасына бир жолу барабыз. Бир жумада бир жолу, кайсы дем алыш күндөрү барабыз. Жекшемби күндөрү. Жекшемби күндөрү барабыз. Ошол жака жумасына бир эле жолу барабыз ошо. Анткени 6 күн биз бул жакта иштейбиз, 7-нчи күнү ал жака барабыз да. Демек ошол Ош шаарында же болбосо азыр Ноокенде майланышып атам деп көрөрманыңыз жазып атпайбы? Ош шаарына барып кайрыла турган болсо болот экен да. Ал жака байланыш үчүн дагы 0778 42 71 номурунда эле байланышабы же башка номер бар жакта? Ошол эле номер 0778 42 71. Урматтуу телекөрүүчүм, төмөндө турган байланыш телефонду сактап алыңыз дагы. Алдын ала такташып алып убакыт саатын анан келе турган болсоңуз ыңгайлуу болот деп айткым келип турат сизге. Кутмандуу кечиңиздер менен грыжаны эле дарылайсыздарбы же атлант омурткасын түздөө менен башка ооруларга да жардам бересиздерби? Кандай дарылайсыздар? Атлант омурткасын түздөө кайсы ооруларга жардамын тийгизет дейт? Акыркысылары 262 менен аяктаган абонент. Кыскараак кылып айтып кетейин. Атлант омурткасын түзөсө внутричерепное давленияга жардам берет. Артериальный давление, кан басымы жогору болушу, төмөн болушу. Кан басымы нормага келтирет, Кудай буйрса. Ошондой эле остеохондроз. Жана омурткалардын кыйшайып калганы, сколиоз, кифоз моундай бүкүр болуп калгандарга, уйкусуздук оорусуна аябай жакшы жардам берет. Шалдырап, чарчап, баягы жумушка эч нерсеге көңүлү жок болуп аткандарга буга жакшы жардам берет атлантын түздүп алса. Ошондой эле аппетит жабылып, баягы тамакка тартпай, ошондой болуп аткандарга, жаш балдардын бойдун өсүүсүнө жакшы жардам берет экен. Баягы өспүрүм убактысында атлантын эң жакшы учур бул ошол өспүрүм убактысында да. Себеби ал балдар грыжаны, давленияны сезбей чоңойсо жакшы болот да. Демек, ушул сиз төмөндө санап өткөн белгилер менен жабыркаган инсандар келе турган болсо, айтылган эрежелерди так сактай турган болсо, жардам тийгизерине толук ишеним бар, Буйрса. Акыркысында 400 менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Мүмкүн болсо дарегиңиздерди айтып коесуздарбы? Биз нарындан байланышып жатабыз. Кулагымда көп убакыттан бери ашыкча бир үн бар, үн пайда болуп калды. Ошого жардам береби? Белимде грыжам бар. Ошондон эмеспи дейт. Азыр конок болуп келген эже айтып жаткандан кийин тактап алайын деп байланышып жатам дейт. Кантип өзүңүздөргө кантип байланышсам болот дейт. Акыркысында 400 менен аяктаган абонент. Төмөндө турган телефон номерин сактап алыңыз. 0700 78 42 71 номеру сактаңыз дагы. Бишкек шаары, Исанов көчөсү 94 дарегине келип, алдын ала телефон менен такташып алып келип, сиз төмөндө айткан белгилерге дагы да толугураак, кененирээк маалымат алып, атлант омурткасын түзөтүп кетсеңиз, сизге айда эжедеги сезимдер сизде да болушу мүмкүн деген ойду айткыбыз келип турат. Урматтуу телекөрүүчүм, болгону сиз алдын ала такташып алыңыз деген пикирди мен Ардак мырзага чейин айтып коеюн. Кутмандуу кечиңиздер менен врачтын атын мүмкүн болсо кайра бир айтып коесуздарбы дейт. Атлант боюнча адис Ардакбай Кобозов, урматтуу телекөрүүчүм, төмөндө аты жөнү жазылгандагы вариант чыгып атат бизде. Ошол жерден да карап да бир көз жүгүртүп койсоңуз болот. Эгерде сизде муун ооруларында, ошону менен бирге омуртка ооруларында көйгөй болуп жаткан болсо, Ардакбай Кобозовго келе турган болсоңуз, туура так айтылган эрежелерди сактасаңыз, жардамын тийгизет деген пикирди айткыбыз келип турат. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен айдежеге ден соолук каалайбыз. Чындыгында оор учурду баштан өткөрүптүр. Кудай таала мындан ары сизге ден соолук берсин. Ошол нерсеге себепчи болгон Ардакбай Кобозов сизге да чоң рахмат дейт. Ар бир инсан ден соолукта болуусун каалайт элек. Ошону менен бирге эле Кудайдан бир берилген нерсени баарыбыз аяр мамиле кылсак деген ойду айткым келип турат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик болсун. Айдеже оорубаңыз дейт. Акыркысындары 069 менен аяктаган абонент. Айдеже, Ардак мырза, сизге ыраазычылык билдирели жана көрөрмандарыбыздын пикирлерине туура так жооп бергениңиздерге. Ошону менен бирге эле айдеже сизде ушул кайталанган буга чейинки болгон белгилер
өзүңүз айткандай жомок сыяктуу болуп унутулсын деген пикирди айталы. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Жакшылык үстүндө жүрүңүз. Рахмат. Ошол жакшылыкка себепчи болгон Ардак мырза, сизге да ден соолук каалайбыз. Жасап жаткан жумушуңузга ийгилик болсун. Мүмкүн болсо Ош шаарындагы дарегиңизди дагы бир жолу кайталап койсоңуз, кайсы көчөдө жайгашкан, кайсы жерде? Ош шаарындагы дарегибиз Алиева 104 дарегинде жайгашкан. Курманжандатка көчөсүнө жакын экен. Жекшемби күндөрү кабыл аласыз. Жекшемби күндөрү ошо саат 10-11лерде кабыл алып баштайбыз. Ошо бир эле күн болобуз да. Урматтуу эле көрүүчүм, алдыдагы маалымат сизге пайдалуу жана сиңимдүү болсун деген пикирди айталы. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Сиздер 5-чи каналда Ак чөлмөк программасын көрүп жатасыздар. Студиябыздын меймандары Атлант боюнча адис Ардакбек Обозов жана Обозов клиникасына келип, Атлант омургасын түздөтүү менен биргеликте ден соолугуна шифа тапкан айым Айда Сыдыкова болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Алдыда кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин студиябыздын экинчи меймандары менен маектешебиз. Силерге жагымдуу маанай тартуулайбыз.